кылышты кылган мойнлары менен тартсын, акыйкат мыйзам түрүндө ушу акыйкатка жооп беришсин. Мага эчтекенин кереги жок, эчтеке. Балам аман болсо болду. Балам чөт жерден өлүп да кала жаздады, канча жолу колун кесип. 19-22 жаштагы балдар 1 жыл бою 13 жаштагы кызды системалуу түрдө зордуктап келишкен. Алар эч кимге айтпа деп коркутушкандыктан кыз жыл ичинде 3 жолу өз өмүрүн кыюуга аракет кылган. Ушул жылдын январында кыз дайынсыз жоголуп 20 күндөн кийин табылган. Ал табылгандан кийин жыл бою кандай кордук көргөнүн айтып берген. Окуяны жаңы билген ата-энеси Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Алардын айтымында Сокулук милициясы арызга эч кандай чара көрбөгөндүктөн акыйкатчы институтуна кайрылышкан. Сокулуктун милициясына арыз кыз табылар замат тагыраагы ушул жылдын 12 февралында жазылган. Бирок укук коргоо органдары дароо чара көрбөгөндүктөн аралык 1 айга созулуп кеткен. Бул убакытта кыздын үйүнө ага зомбулук көрсөткөндөр барып арызды алдыртыш үчүн ар кандай жол менен коркута баштаган. Мунун айынан үй бүлө башка жакта баш калкалоого аргасыз болгон. Төргөчүгө да кирдим, мен кызымды сөгүн сүйрөп келемби, ага чейин карап айтасыңар, коркутуулар болуп атат го деп. Уктабай калдык. Күйөөм да иштебей калды, мен да иштебей калдым. Ошо балдарды карап кайтарып калдык. Үйлөрдүн эшигин алдык, белгисиз машиналар келишет. Ата-энелер келишет, коркут үркүтүү менен сүйлөшөт. Кечирим сураганын ордуна кайра. Айылынын атын атагысы келбеген өспүрүмдүн апасы азыркы жашап жаткан жерине 2022 жылы август айында көчүп келген. Кызына байланыштуу окуя ачыкталып, андан кийинки коркутуулардан соң айылдан көчүп кетүүнүн аракетин көрүүдө. Биякта такыр турбайм. Көчүп кетебиз ооба. Сатып көчөбүз. Ушу үйдө ушу кыздарым чоңоюп келатат деп кичине квартира алабай үй алайлы деген эле болчу да бизде. Москвага иштеп келгем. 1 жылга жетпеген иштеп келдим. Ушу үйдү алабыз деп күн түн иштеп ошо жерде ушинтип жүрүп алгам ошо үйдө. Ушу кыздарым балдарым менен жашайлы деп квартира алабай. Эми бул жерге ушундай келгенде ушундай болуп кетти. Чоң кызым 20да, андан кийинки кызым 14тө, андан кийинки кызым 12де, кички балам 5те. Учурда башка балдары сураныч менен онлайн окуп жатышканын билдирди. Зомбулукка кабылган кызы быйыл 15 жашка чыгат. Ал 2023 жылдын апрелинде 13 жашында 9 баланын зордуктоосуна кабылып, ал 1 жыл бою уланган. Мындан улам эне кызынын тагдырын талкалагандарды катаал жазага тартууну талап кылууда. Ал эми милициянын айтуусунда кыздын ата-энеси ушул жылдын 23 январында кызы мектепке кеткенден кийин дайынсыз болуп жатат деген арыз менен кайрылган. Кыз 11 февралда райондогу мейманканалардын биринде табылып, маектешүүдө 1 жыл зордукка кабылганын айтып берген. Кыргыз жаза кодексинин 107 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бул берене 16 жашка толо элек өспүрүм менен сексуалдык мүнөздүү аракеттер деген берене. Бул кылмыш ишинин алкагында жаш өспүрүм кыз айтып берген бүт шектүүлөр аныкталып, суракка алынган. Анын арасынан 2 адам камакка алынган. Бул 2004 жылы туулган ТД аттуу жаран, 2005 жылы туулган МТ аттуу жаран. Калгандары менен тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алардын тиешеси бардыгы аныкталууда, азыр тергөө амалдары улантылууда. Бул ишти тергөө тобу карап жатканын, ал Чүй облусу жана Ички иштер министрлигинин көзөмөлүнө алынганын билдирди. Бирок Омбудсмен институту арызды Сокулук милициясында иштеген тергөөчү Абдыкадыров карап, майнап болбогондуктан алар 20 мартта акыйкатчы институтуна кайрылганын билдирет. Тергөөчү 1,5 айда 2 жолу гана чакырып, иш боюнча маалымат берген эмес. Аларды журналга каттоого алгандан кийин жумуш көптөп кетирип жиберген. Кылмыш иши козголгонун же козголбогону боюнча айтылбагандыктан кыздын ата-энеси ишти жабуунун аракети көрүлүп жатат деген күмөн жаралган. Булар айтып атат, биз айылга болгону 1,5 жыл мурун көчүп келгенбиз деди. Ошондуктан булар бизди мындай
айылдаш катары көрбөстөн, тиги 9 бала болсо мурунтан бери эле ошол жакта баягы үй бүлөсү менен ошол жакта жашашат экен. Алар баягы бир болуп алышып, бизге ушундай басым көрсөтүп атышат деп, кысым көрсөтүп атышат деп айтышты да. Ошондуктан биякта жанагы тууганчылыкта болушу мүмкүн, Сокуловский жанагы ички иштери башкармалыгынын кызматкерлери менен чогуу. Анткени булар биз билбеген нерсени булар билип эле дейт. Бизден мурун билип эле чуркап бир нерселерди кылып атышат деди да. Өздөрү ошондой күмөн менен кайрылышты. Окуя ачыкталганда майрам күнүнө карабай иш көзөмөлгө алынып, мурдагы тергөөчү аял тергөөчүгө алмаштырылган. Дароо 9 бала суракка чакырылып, шектелгендер 10 бала экени аныкталган. Учурда алардын бирөөсү Орусияга качып кеткени айтылып жатканын кошумчалады. Буга чейин илең салаң болуп аягына чыкпаган иш эми качан соңуна чыгып кандай тергелет? Калган балдар кармалабы жокпу убакыт көрсөтөт. Биздин канал бул иштин мындан аркы жүрүшүнө баам салып турат. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, Нью ТВ.